3 баланын энеси Жибек Урустемованын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар аныкталып, 2 милиция кызматкери кармалды. Кыргыз кинематографисттери жараткан алгачкы жоокердик тарыхый сериал көрөрмандардын назарына сунушталды. Кыргыз-Кытай чек-арасы жабылары белгилүү болду. 3 баланын энеси Жибек Урустемованын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар аныкталып, 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, тергөө учурунда аялдын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч жаралганы үчүн коргоо ордери берилгендиги аныкталган. Урустемованын көп жолку кайрылууларына карабастан, анын жана балдарынын коопсуздугу камсыздалган эмес. Мындан улам аймактык тескөөчү өз кызматтык милдеттерин одоно бузду деген кине менен кармалды. Ал ошондой эле киши өлтүргүчтүн жашаган жери боюнча текшерүүлөр жүргүзүлгөндүгү тууралуу актыларды эски даталар менен жасалмалоого шектелүүдө деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары шаардык милициянын коомдук коопсуздук кызматынын улуг инспектору айыпталуучуга травматикалык тапанча сактоого жана алып жүрүүгө мыйзамсыз уруксаат берип, аны узартып тургандыгы аныкталган. Тапанчаны алып жүрүү мөөнөтү бүткөнүнө карабастан, улуг инспектор айыпталуучудан аны алып коюу боюнча эч кандай чара көргөн эмес деди атайын кызмат. Экөө тең тергөө абагына камалган. Эскерте кетсек, 23 декабрда 3 баланын энеси күйөөсү тарабынан травматикалык курал менен өлтүрүлгөндүгү маалым болгон. Жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугарт жана Эркечтам өткөрүү пункттары эмдиги жылдын 1-январына чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, адамдарды транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү Эркечтам көзөмөл өткөрүү пунктунда 1-январ күнү саат 22:00 тартып, ал эми Торугарт өткөрүү пунктунда 2-январда саат 8:00 тартып кайрадан жандандырылат. Чек ара кызматы жарандардан жана тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларынан мамлекеттик чек арадан өтүүнү пландаштырууда бул маалыматты эске алууну суранат. Бишкектин тазалык ишканасынын кызматкерлери үчүн салтанаттуу майрамдык иш-чара болуп өттү. Анда шаар башчысы Айбек Жунушалиев кызматкерлерди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, тазалыктын директоруна жаңы адистештирилген техникалардын ачкычтарын тапшырды. Өз сөзүндө мэр Бишкек шаарынын мэриясы шаардык кызматтардын, анын ичинде тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин эмгек шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгиледи. Акыркы 2 жылда ишканага заманбап талаптарга жооп берген 188 даана атайын техника берилди. Анын ичинен 20 даанасы бүгүн тапшырылып жатат. Бул техника иш процесстерин тездетүүгө, көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатындагы да жогорулатууга мүмкүндүк берет деп ишенем, деди мэр. Ысык көлдүн Тоң районундагы Ак Өлөң каналы жана магистралдык суу алуучу курулмасы 2024 жылдын март айында оңдоп түзөөдөн кийин ишке берилген. Канал Кытайдын гранттык каражаттарынын эсебинен калыбына келтирилген. Анын башкы суу бөлүүчү курулмасы толук жаңыланып, секундасына 7,6 метр куб суу өткөрүүгө ылайыкталып жасалды. Узундугу 17,5 чакырымды түзөт. Дыйкандар жана фермерлер каналдын курулушу менен жергиликтүү калктын турмушу кыйла жакшыргандыгын белгилейт. Атап айтканда 4000ден ашуун гектар жерди сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Алмадан тонналаган түшүм алып жаткан багбандардын да жашоо турмушу кыйла жеңилдеген. Ошондой эле мал баккандар дагы тоюттарды кенен кесир даярдоого жетишүүдө. Кыргыз кино тарыхында биринчи жолу тартылган жоокердик тарыхый сериал «Өрт кечкен сөйкө» көрөрмандардын назарына сунушталды. Теледолбоор Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк мамлекеттик бирикмеси тарабынан Маданият министрлигинин, Коргоо министрлигинин жана кино департаменттин колдоосу менен Олокон Медиа Продакшн студиясы аркылуу тартылган. Ал 8 сериядан турат. Ар бир сериянын узактыгы 50 мүнөт. Анда экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында фронтко ыктыярдуу кеткен кыргызстандык кыздардын жана жоокерлердин эрдиги, мекенчилдиги жана биримдиги чагылдырылат. Долбоордун максаты согуш аркылуу тынчтыктын баалуулугун көрсөтүү жана жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо.
Сууда сүзүүчү Денис Петрашов жыл жаңырыгы аталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Агенттик күн мурун 2025 жылдын мыкты спортчуларын аныктаган. Анда Денис Петрашов спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча эркектер арасында жыл жаңырыгы деп аталды. Ошондой эле жыйынтыктоочу иш-чарада башка номинациялар боюнча дагы бир катар спортчулар мыкты деп аныкталды.